Жакында Курбан айт. Эгерде сиз жүрөгүңүздөн кандайдыр бир жакшы иш кылууну каалап жүрсөңүз, же болбосо курмандык кылууну кааласаңыз, анда төмөндөгү реквизиттер аркылуу биз менен байланышсаңыздар болот. Жана биз менен ушул иште бирге сапарлаш болуп, жакшы иштердин үстүндө ортоктош болууга чакырабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Сиздер менен мен Каныбек уулу Али Акбар дал ушул Курман айт туурасында жана кандай сооп иштер, курманчылыктар жасалат, ошол туурасында кенен айтып бермекчимин. Андыктан эч кайда алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Анда эмесе биз видеону баштадык. Курбан айт, Курбан байрам, арабча Идаал Ахда, эң чоң мусулман майрамы. Мусулман календарь боюнча Зулхиджа айынын 10-чу же 13-чү күнү майрамдалат. Жана Меккеде Сауд Арабияга барып сыйынып келүү менен жыйынтыкталат. Ыйык Куранда ар бир колунда шарты бар адам Меккеде барып сыйынуусу милдеттелген. Курбан айт майрамында болсо Азирети Ибрахим пайгамбардын алейхиссалам өзүнүн канынан жаралган сүйүктүү уулу Азирети Исмаил пайгамбарды алейхиссалам курмандыкка чалууга камдануусун жана Исмаил пайгамбардын да өз атасынын мындай амалына чын жүрөктөн ыраазы болуп муюн сунуп бергендигин, анан да Аллага чын жүрөктөн берилүүнү туюнтуу ниетинде малдарды курмандыкка чалуунун жана ошондой эле жогоруда аты аталган эки пайгамбардын Алланын бу дүйнөдөгү эң чоң сыноосунан өтүшкөндүктөрүнүн сүйүнүчтөрүн майрамдашат. Курбан айт майрамында Арапа күнүнүн айттан мурунку күндүн өзгөчө фазилети бар. Анткени ажылыктын негизги түркүктөрүнүн бири болуп эсептелген Фахфа Арафат тоосунда туруу ушул күнү аткарылат. Ал күнү дүйнөнүн 4 тарабынан ажылык милдетин өтөгөнү келген момун мусулмандардын баары Арафат тоосунда чогулушат. Аллага жалбарышат. Арафаттагы мындай көрүнүш мусулмандардын биримдик жана бир туугандыкка маани берүүлөрүн ачык айкын айгинелейт. Курбан айт байрамында айт намазынан кийин кудурети жеткен адамдар курмандык чалышат. Мусулмандар айт күндөрү бири-бирин куттукташып, айтташып, бири-бирине зыярат кылышат. Барган жерлеринен алган түркүн даам татышып, шариятка шайкеш майрамдык маанайда шаң салтанатта өткөрүшөт. Айт күндөрү ак жолдун алкагында ар кандай майрамдык иш-чараларды, оюн-зоокторду өткөрүүгө жол берилет. Бул жерде айта кетчү нерсе, калайык калкыбыздын арасында айт күнү 7, кээ бир жерлерде 70 үйдө кыдыруу керек экен деген сөз кеңири жайылып кеткен. Ал эми ислам дининде айт күнү мынча же түкүнчө үйдө кыдыруу керек деген түшүнүктө, буйрукта жок. Жогоруда айтылган сөз балким айт күнү мусулмандар көптөгөн үйлөрдү кыдырып, алардын ал жайын сурап, майрамдалбай калган үй бүлөлөргө барып, колдон келишинче майрамдык маанай тартуулашсын деген түшүнүктөн келип чыккандыр. Азирети Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Арапа күнү Курбан айт күнү, ташрик күндөрү бардык мусулмандардын майрамы. Бул күндөр жеп иче турган күндөрү болуп эсептелет. Мына ошол себептен орозо айттын алгачкы күнү Курбан айттын 4 күнү тең орозо кармоо Ханафи мазхабы боюнча тахринин макрух, арамга жакын иш болуп саналат деп айткан. Айт күндөрү эрте туруп айтка даярдануу, таза жана жакшы кийим кийүү, гусул алуу, тиш тазалоо, чипарчыттуу гуксус, атырларын колдонуу, ачык көңүл күңүрттүү маанайда жүрүү. Орозо айт күнү айт намазынан мурун курма же болбосо башка тарттуу нерселерден даам татуу. Ал эми Курбан айт күнү болсо таң эрте менен ач карын айт намазынан кийин союла турган курмандыктын этинен жеш. Мүмкүн болсо айт намазына жөө баруу жана кайтканда башка жол менен кайтуу. Ал күндөрү кудурети жетишинче көп садака берүү. Витир садакасын болсо айт намазына дейре берүү. Айт намаздарына бараткан учурда такбир айтып жана жакшы иштерди кылууга мусулманчылыкта чоң-чоң жолдор ачылган.